бара албайсың да, балаң өлүп жатса анан ачып жүрөгүм чыдабайт го. Эки буттан эме болгон экен да. Буттар кан тамырлар көп жабыркаган экен да. Кан өтө көп кетип калып сактай албай калдык деп жазыптыр. Эми колу шылынып калган. Кармап кайра ыргытам деген тоскон мине болгонсунда ушул кезде жарылып кеткен да. Кайра башкасы түшкөнбү? Ошентип сактай албай калышыптыр да. 19 жаштагы баласын жоготкон Алтынбек Жуматаев уулун кара жерге бергенине 1 жылдай болуп калды. 2020 жылдын 5 октябрь күнү Бишкекте болгон окуяда гранатанын жарылуусунан Үмүтбек каза болуп, 8 октябрда туулуп өскөн кичимекени Карабулак айылында жерге берилген. 3 күн өткөн убакытта бекеринен эмес дейт, сөөктө акча төлөп чыгарышкан. Анан Бишкекке чалсам иштеген жер деген албайт. Өзүм агаларым албайт. Досторунан чалсам албайт, эч ким албайт жакында. Ошол менен бизге иштеген, көрө туруп күнгө көрүшө тургандар эч ким албайт. Көрсө баардыгы өчүрүп коюп, эмени айланышып жүрүптүр да буларчы. Барып мордтага жанагы эмени реанимацияны 2 күн чыгарбай, 2 күндө араң чыгарыптыр да. 2 күндө араң. Акча берип араң чыгарганбылар. Өлүгүндө сатып алсаң кыйын элекен биз деп койдум. Үмүтбек 5 туугандын ортончусу. 9 класста аяктап Бишкектеги кесиптик лицейдин бирине билим алып, дизайнер адистигине ээ болгон. Борбордогу тигүү цехтеринин биринде иштеп жаткан. Жаштайынан эле коомдук иштерге активдүү катышып, ар бир окуяга сар эсеп салып, адилетсиздик үчүн жан үрөчү эле деп эскерет атасы. 5 октябрда шайлоонун жыйынтыгына каршы нараазачылык митингине катышуу үчүн аянтка барган. Жакшы жашоого эме болобузбу, ээ болобузбу, өнүгөбүзбү деп мына шайлоодо бурмаланып аткан акча менен сатылып аткан мына добуштарга, ушу терс көз караштарга чыдабай чыкты да. Мына шайлоонун жыйынтыгынын эмесинде чыкты да, булар акчага чыккан жок. Акчаны өзү табып иштеп аткан. Эми мындан ары ошо акыркысы ушул болсо дейм, өлкө башчыларыбыз, анан эл өзүбүз дагы жакшы пикирге келип, алдыга жакшы кадамдар таштап, өлкөнү өнүктүрүүгө бардык жактан салымыбызды кошушубуз керек да. Жөнөкөй мен дагы мисалы үчүн карапайым болсок дагы сөзсүз жакшы өзүбүздүн жакшы жактарыбызды эметсек, салымыбызды кошсок, албетте өнүксөк керек дейм да. Өнүгөбүз. 5-6 октябрга карата ооруканаларга 590 киши ар кандай жаракат менен кайрылган. 439 кишиге биринчи медициналык жардам берилип, амбулатордук дарыланууга жиберилген. Жаракат алган 150 киши ооруканага жаткырылган. Жалгыз Үмүтбек каза болгон. Кайгыбызды тең бөлүшүп, дем күч болгондорго рахматым чексиз дейт Үмүтбектин атасы. Америкадагы туугандарга дагы ыраазычылык айткым келет. Россиядагы туугандар, Россиянын көп шаарларынан чалып, жардамдарын беришип, материалдык жактан дегендей, моралдык жактан дегендей. Көңүл сурап. Эми өлкө башчыбыз Садынов Кочоевичке ыраазычылык билдирем. Ал киши өзүнүн жанынан дагы мына мамлекеттен дагы өзү көзөмөлдөп үй эметкен атат жакында. Кичине кечигип калды, бирок баары жакшы, Кудай кааласа жакында берилет дейт. Үмүтбек каргашалуу окуяда каза болбогондо алдына койгон максаттары көп эле. Өз каражатына атайын жабдыктарды сатып алып, өлкөдө болуп жаткан окуяларды блогерлик аркылуу элге жеткирип турууну көздөгөн. Бирок ишке ашпай калды. Буюмдары колдонулбай, эстелик катары атасынын колунда кала берди. Үмүтбек бул эмелерге жөн эле мындай буюм катары кызыгуу эмес. Ушу акыркы кезде де блогер болом ата деп бир сүйлөшкөнүбүздү айтканда, чалыпчы. Блогер болуп не боласың балам? Ага билим керек, журналист болуп окушуң керек десем, ата мен буга окуйм сөзсүз. Курстар бар экен. Окуп, азыркы эмени чагылдырып, чындыкты тарткым келет деген да.
чындыкты тарткым келет. Ошо чындыкты чагылдырып тартам, элдин жашоосун тартам, өсүп өнүккөнүн тартам, ата жакшылыктарды тартам деп акыркы мен ушу камераларды алдым деп, фотоаппараттарды алдым деп айтканда, азыр менде фотоаппараты бар, азырынча мына эмелери бар, дагы бир канча буюмдар бар. Кийинчерээк аны дагы эме кылам го. Ошо чындыкты чагылдырам деп, аябай ушу элдин жашоосу жакшы болсо экен деп, ошого кичине салым кошо аламбы деп аракеттенип жүрө да, изденип турчу эле да. Өтбектин ата-энеси мындан ары өлкөдө тынчтык болуп өнүксө дейт. Эч ким жакындарынан, баласынан айрылбаса экен. Элдин акысына кол салбаган, ак кызмат кылып, элдин бакубат жашоосун камсыздай турган бийлик болсо, Үмүтбектин үмүтү акталат. Өзү өлсө да аты өчпөй, элдин эсинде калса деген тилектерин билдиришти. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Алдыда жакшы эмелер бар, жакшы болсун дейм да. Ошо акыркысы болсо, тынчтык болуп,